Саламатсызбы? Ош Нордосунда жайгашкан Нома телеканалынын бүгүнкү коногу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу боюнча борборунун түштүк аймагы боюнча кызматкери Мурзабеков Исакбай Камалович. Исакбай Камалович, саламатсызбы? Биздин телеканалга, студияга келип кеткениңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү күндө ошол борбордун азыркы негизги милдеттери боюнча токтолуп кетсеңиз. Чоң рахмат. Биздин борбор жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу багытында иш алып барат. Бул эмгек жана социалдык камсыздоо министрине баш ийет. Борбордун негизги багыттары бул ошол жарандарды чет өлкөгө ишке жөнөтүүгө көмөк көрсөтүү, маалыматтык консультациялык иштерди жүргүзүү, коопсуз миграция боюнча, мыйзамдар боюнча, чет өлкөгө барганда эмнеге көңүл бөлүү керек, кантип жүрүү керек, ошол мыйзамдуу жумуш табуу багыты. Андан кийин бизде көптөгөн өлкөлөрдөн айырмаланып, бизде жанагы жарандарды чет өлкөгө жөнөтүүчү жеке агенттиктер аябай көп. Бул бизде абдан жакшы практикабыз бар. Коңшу мамлекеттер бул биздин тажрыйбабызды үйрөнгүлөрү келип жүрүшөт. Бул жеке иш берүүчү агенттиктер. Ошол жеке иш берүүчү агенттиктерди комиссияда карап, аларга лицензия берүү жана алардын ишин көзөмөлдөө. Ошол эле учурда укук коргоо органдары менен биргеликте мыйзамсыз ишмердүүлүктү аныктоо, чараларды көрүү, чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыздын укугун коргоого жардам берүү. Андан соң чет өлкөдө каза болгон Кыргыз Республикасынын жарандарын сөөгүн бул жака алып келүүгө жол кире берип, ошону компенсацияларды берүү. Бул негизги багыттар ушулар. Биз жумушубузда Кыргыз Республикасынын президентинин 21-жылдын январындагы миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чаралар жөнүндө жарлыгына, ошондой эле өкмөттүн токтому менен бекитилген 21-30 жылдарга миграциялык саясаттын концепциясы. Ушуну аткарууга багытталган ушул негизги багыттарда иш жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө кыргызстандыктар көбүнчөсү кайсы өлкөлөргө багыт алып жатышат? Негизинен эмгек мигранттары мурдагыдай эле бизде негизги багыт, негизги өнөктөшүбүз бул Россия Федерациясы. Өтө массалык түрдө көп мигранттарыбыз дагы эле Россияга барып иштешет. Андан кийин албетте Туркияга, Казакстанга, Улуу Британияга, Түштүк Кореяга, Перс булуңундагы өлкөлөргө, Европа кызматташтыгынын өлкөлөрүнө көп жарандар бара башташты. Ал жакта да көптөгөн эмгек мигранттарыбыз бар. Негизинен эле жанагы биздин борбор өзү, анан иш берүүчү жеке агенттиктер менен биргеликте 29 өлкөгө мигранттарды жөнөтөбүз. Ошол өлкөлөрдө көбүнчөсү кыргызстандыктар кайсыл кесипттер боюнча талап кылынып атат, кайсы кесиптерде иштеп жатышат? Негизинен эмгек миграциясында мамлекетине жараша, кайсы мамлекетке барганына жараша ар түрдүү багыттагы иштерди аткарышат. Мына негизги партнерубуз Россия Федерациясын алсак, Россияда дээрлик бардык тармактарда иштешет. Бул курулуш тармагы болсун, өндүрүш тармагы болсун, тейлөө тармагы, соода сатык, медицина, билим берүү деги эле бардык тармактарда биздин жарандар иштеп атышат. Андан тышкары мына акыркы жылдары популярдуу болуп аткан Түштүк Кореяда бул завод фабрикалардагы кара жумуштар, анан тейлөө багытында жанагындай мейманканаларда, кафе ресторандарда тейлөө кызматында иштешет. Улуу Британияда негизинен айыл чарба жумуштары, сезондук айыл чарба жумуштарында иштешет. Бул жашылча жемиштерин, мөмө жемиштерди терүү, эгүү, кургатуу, упаковкалоо сымал иштер да. Ал эми Туркияда, Перс булуңундагы өлкөлөрдө, Европа өлкөлөрүндө көбүнчө тейлөө тармагында соода сатык багытында иштешет. Бүгүнкү күндө ошо кыргыз мигрантынын портрети өзгөрдү деп айтсак болобу? Негизинен мигранттардын портрети туруктуу эле, себеби эмгек миграциясына кимдер барат? Бул эмгекке жарамдуу адамдар. Жаш, күч кубаты бар, ден соолугу ошол чет өлкөдө иштегенге мүмкүнчүлүк берген адамдар иштешет да. Демек айта алабыз, 18 жаштан баштап ушул пенсия курагына чейинки адамдар да, бирок басымдуу бөлүгү 18 жаштан 45-50 жашка чейин.
Анан дагы бүгүнкү күндө баягы мыйзамсыз ишке орношуу боюнча проблемасы дагы деле болуп келип жатабы? Кантип күрөшүп атасыздар ушул боюнча? Ооба, бул бир чоң проблемалардын бири жанагы алдамчылык фактылары да. Жумушка орноштурабыз, жакшы жумуш, жогорку айлык деген рекламаларды берип, жарыяларды берип, жарандарды алдап, жеке адамдар мына интернет булактарын пайдаланып алдамчылык кылышат да. Бул албетте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, бул укук бузуулар кодекси боюнча, кылмыш жаза кодекси боюнча атайын буларга чаралар көрүлөт. Мисалы биздин борбор ошол жанагындай туура эмес жарнамаларды берип, адамдарды азгырган былтыр 53 фактыны аныктап, ички иштер органдарына өткөрүп бердик. Анан ички иштер органдары менен биргеликте 5 фактыны барып жеринен аныктап, протоколдор түзүлүп, чаралар көрүлдү да. Быйыл эле жылдын башында Ош областы боюнча эле Ош шаары боюнча 10дон ашуун фактылар аныкталып, ички иштер органдарына өткөрүлүп берди. Кимдер көбүнчө мындай иш менен алектенет? Жанагы жеке иш берүүчү агенттиктер өзү биздин борбордон лицензия алышат, уруксат барагын алышат да. Ошол уруксат барагын албастан, мыйзамдарды сактабастан, лицензиясы жок, салыктан качып, адамдардан акчаларды алып, арасатта калтыргандар көп да. Мисалы 25-жылы биздин борборго 68 адам кайрылды. 68 адам кайрылды. Бул 68 адам ошондой чылуундарга $110,000 алдатышкан. Көрдүңүзбү? Бул көбүнчө биздин адамдарда баягы сын көз караштын, сын пикирдин жоктугу эмнеден? Интернет материалдарын талкуулашпайт да, анализ кылышпайт. Жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз, негизи биздин мигрант эгер чет өлкөгө барам десе, сиздерге келет, анан кандай этаптардан өтөт? Чет өлкөгө барам деген мигрант биринчи кезекте биздин борборго келип маалымат, консультация алса болот. Же Мигрант KG сайтындагы маалыматтар менен жакшы таанышса абдан жакшы болот. Анан 2-3 багытта айтайын. Биринчиси, биздин борбор өзү биздин сайтка жумушка жөнөөчүлөрдү каттоо башталганда, ошол Улуу Британиянын мисалы 2 оператору биздин сайт аркылуу каттайт да. Ошол сайтта каттоо ачылганда катталуу керек. Андан кийин катталып калгандар ошол жумуш берүүчү тарабынан иргелет, текшерилет. Текшерүүдөн өткөн адамдар аңгемелешүүгө чакырылат. Аларга маалымат келет, чакыруу келет. Андан кийин алардын менен аңгемелешүү өткөрүлгөндөн кийин анан виза алуу маселелери келет. Документтерин тапшырып, визаларды алгандан кийин анан авиабилет алып, чогулуп учуп кетишет. Ал эми экинчи багыт бул жеке агенттиктер. Ошол Мигрант KG сайтында азыркы учурда 148 агенттик бар. 148 агенттикти сайтта мамлекеттер боюнча бөлүп койгонбуз. Мисалы, Россияга мына 40-50 агенттик жөнөтүп атат. Туркияга 28 мамлекетке. 28-29 мамлекетке бөлүп койгонбуз. Ошол жаран өзү каалаган мамлекетти ачып, андагы агенттиктердин тизмесин көрүп, керек болсо бардыгына телефон чалып, же офиси жакын жерде болсо барып, таанышып, анан кандай жумуш, айлыгы кандай, шарттары кандай, бардык өзү кызыккан суроолорду берип, жоопту алып, анан бирөөсүн тандагандан кийин ошол агенттик менен келишим түзөт. Келишим 2 келишим болот. Биринчиси агенттиктин кызмат көрсөтүү келишими. Бул сизге жумуш таап берип, сизди баягы виза маселелериңизди чечип жөнөтүүгө багытталган келишим. Бул жерде жеке агенттик сизден кандайдыр бир деңгээлде кызмат акы алат. Анда бухгалтерия аркылуу квитанциясы менен төлөө керек. Андан кийин экинчи келишим ошол агенттик сизге таап берген жумуш берүүчү менен. Конкреттүү жумуш берүүчү. Ким, кандай жумушка, кайсы айлыкка, кандай шарттарда, кандай социалдык камсыздандыруу бар, бардыгы көрсөтүлгөн келишим да. Демек, мигрант ушул 2 келишимди жана төлөгөн акчалары боюнча демирчөктөрдү өзүнө сакташ керек. Үчүнчү багыт, ошол биздин сайтты ачса, мисалы Россия Федерациясынын 30га чукул иш берүүчүлөрү өздөрү биздин борбор менен келишим түзүп, кандай жумушчулар керек, кандай мөөнөткө, эмгек акысы, жашоо шарттары, жол кирээси баары камтылган же көрсөтүлгөн маалыматтарын жайгаштырышкан.
Demek migrant жанагы ошол ар бир иш берүүчү менен түз байланышып, келишимдерди түзүп, анан ошол иш берүүчү айткан учурда жөнөп кетсе болот. Акыркы жылдар ошого кененирээк токтолуп кетсеңиз, негизги акыркы жылдары же мурдагы жылы ушу канча жаран кайра кайтарылып келди, ошо канча жарандарга жардам берди? Былтыр 31 жаранга ушундай эмгек акыларын өндүрүп берүүгө жардам көрсөтүлдү да. Анан дагы абдан көп адамга тиги биздин эмгек министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү өтө көп жардам берип атат да, өтө көп жардам берип атат. Ошол эмгек акысын ала албай калган, жумушунда проблемалар жарандарга ошолор көп жардам берип атат. Себеби ал өзү түздөн түз ошол Москвада отургандыктан аларга абдан ыңгайлуу да. Анан биздин жана 1899 деген түз байланышыбыз бар. Түз байланышка чет өлкөдөгү мигранттар чыгып калганда биз жанагы биздин өкүлчүлүктөрдүн, консулдуктардын телефондорун, даректерин, кантип кайрылуу керек, кимге кайрылуу керек кеңеш берип турабыз. Себеби бул биздин круглосуточный иштеген байланыш ошол мигранттар менен абдан жакшы кызматташат да. Андан тышкары биздин дагы бир баса белгилей кетчү өзгөчөлүгүбүз, биздин ошол мигранттарыбызда абдан билимдүү мигранттар көп, патриот мигранттар көп болгондуктан биз дүйнөнүн 20дан ашуун өлкөсүндө азыр 199 диаспоралык бирикмелерибиз бар. Ойлосоңуз, ошол кыргызстандык жарандардын башын бириктирип, ынтымактыкка чакырып, кандайдыр бир көйгөйлөр болсо жардам берип бири менен биричи, дайыма ошол жерде баш коштуруп турган бул диаспоралык бирикмелер чоң иштерди аткарып атат. Биринчиден, кандай майда көйгөйбү, чоң көйгөйбү, анда бир чоң ооруп калганда, каза болуп калганда ошолор чогула калып туруп бирине бири жардам берет. Жана бул жаңы барып жумуш таппай жүргөндө кеңеш беришет. Кантип катталуу керек, кантип жанагы керектүү документтерди чогултуу керек, кеңештерди беришет. Демек ошол биз жанагы чет өлкөлөрдө иштеп аткан кыргызстандыктардын башын бириктирген уюмдардын жетекчилерине да ыраазылык билдиребиз да. Сиз ойлосоңуз, 199 уюм бул абдан жакшы, абдан чоң күч да. Бизге абдан жакшы жардам беришет. Ошондой эле Россиянын дээрлик бардык округдарында биздин консулдуктар бар. Башка дүйнөнүн башка мамлекеттеринде бирин-серин эле да консулдуктар. Ал эми Россияда бизде консулдуктар да көп. Демек биздин жарандар, көп жарандар ал жерде иштеп аткандыктан түздөн түз ошол өз жашаган шаарда, чоң шаарларда, округдардын борборунда, областтардын борборунда, крайлардын консулдукка бара алышат. Демек, канчалык ошол мигранттарыбыз көп болсо, мамлекет менен байланыш, аларга жардам берүү мекемелери да көп. Ошол жаштарга кандай мындай акыл айтат элеңиз да, бүгүнкү күндө ошол кайсы өлкөлөрдө кандай кызматтар талап кылынып атат? Мисалы үчүн мүмкүн азыр чет өлкөгө барып иштеп келейин деген адамдарга, мигранттарга кандай бир эмеңизди айтат элеңиз да, акылыңызды айтат элеңиз? Негизинен биздин мамлекеттин саясаты азыр аткарылып аткан иштер ушул Кыргызстандын өзүнүн өнүгүүсүнө салым кошуу, Кыргызстанда жумушчу орундарын көбөйтүү жана өзүбүздүн жаштарды, эмгек мигранттарын бул жердеги жумушка тартуу. Себеби өзүбүздө абдан көп бош орундар бар да, көп ваканттык орундар бар. Анан ошон үчүн мен биринчи кеңешим бир жака жөнөөрдөн алдын Кыргызстанда ушундай жумуш орундары барбы деп кызыгып, эмгек министрлигинин сайттарына кирип, жанагы жергиликтүү ар бир район шаардагы социалдык камсыздоо, миграция, эмгек башкармалыктарына барып кайрылып, бул жердеги жумуштарга маалымат алгыла дейт элем. Анан албетте жакшы билим алып, ошол азыркы заманбап багыттарда, ошол эле IT технология боюнча, мына электроника боюнча, санариптештирүү тармагында ушундай акылды көп талап кылган иштерге көп жаштар аралашса да жакшы болот да. Анан албетте чет өлкөгө жөнөгөндө биз рекламалабайбыз, бирок чет өлкөгө барганда мыйзамдуу жол менен ошол мыйзамдуу агенттиктер же биздин борбор аркылуу барып, барган жердин мыйзамын сактап, өзүңө проблема түзбөй, үй бүлөңө, ата-энеңе проблема түзбөй, мамлекетке деле проблема түзбөй, жакшы иштеп келүүнү сунуштайбыз да. Себеби чет өлкөгө барып көйгөйгө учураган адам биринчиден биздин элчилик,
ал жердеги өкүлчүлүктөрүбүз ар түрдүү, консулдуктар, диаспоралар, ата энеси баары көйгөйгө түшөт да. Демек ошол барган адам өзүн да өзүнө байланыштуу жактарды да проблемага салбаганга аракет кылыш керек. Эң чоң суранышыбыз ушул да. Мына Улуу Британияга барганда деле баягы иштеп аткан жерден качып кеткен балдар болот. Кореяда деле ошондой абалга түшкөндөр бар. Туркиядан деле айдалгандар бар. Жанагы черный список десе, кара тизме десе, биз бир гана Россиянын кара тизмеси деген түшүнүк болуп калды да. Жок. Россиянын кара тизмесинде адам көп болгонунун себеби ал жерде биздин мигранттар да көп. Ар түрдүү тартип бузуулардан түшүп калышат. Ал кара тизме деген эмне? Ошол мамлекеттин мыйзамдарын сактабагандыктан айдалды деген сөз. Кайра киргенге тыюу салынат. Белгилүү бир мөөнөткө. Россия бизге өнөктөш, мынабы Шанхай кызматташтык уюму аркылуу жана башка Евразиялык экономикалык биримдик аркылуу жана башка көптөгөн кызматташ уюмдар аркылуу биз өтө жакын партнер болгондуктан Россия бизге ошо кара тизмени берип турат. Биздин атуулар убара болбосун, учуп билет алып келип, бул жерден анан ошол жактан кайтып артка кайтпасын, Кыргызстанда эле билсин, ага уруксатпы уруксат эмеспи, убара болбосун деп ал тизмени берип атат. Биз ага ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле кезде дүйнөнүн көп өлкөлөрү ал тизмени бербейт. Ал тизмеде экендигин биздин жарандар качан билип калышат? Жумуштап, чакыруу алып, анан виза алуу үчүн элчиликтерге документ тапшырып, виза центрлерге, борборлорго документ тапшырып, анан виза үчүн төлөп, 20 миң, 30 миң, 40 миң, 50 миң сом төлөп, анан кийин сен кара тизмеде экенсиң деп отказ келгенде анан ошол акчага күйгөндө билишет да. Ошо кара тизме тууралуу дагы кененирээк айтып кетсеңиз, былтыр ошо көп проблемаларды жаратты, анан көп иш алып бардыңыздар да, мен билгенден. Азыркы тапта ошо Россияны айтып келгенде кандай болуп атат? Анан ошо көбү билбестиктен дагы проблема жаралды окшойт. Бул жерде эки тизме бар да, ошону биздин жарандарыбыз чаташтырып албаш керек. Бири көзөмөлдөгү адамдардын реестри деген тизме. Бири кара тизме. Бул кара тизмеде бул баягы элдин оозундагы сөз, кара тизме деп жөнөкөйлөштүрүп айтып койгон. Кара тизме деген сөз ошол мамлекеттен кайсы бир укук бузуусу боюнча же тартип бузуусу боюнча чыгарылып, кайра кирүүгө тыюу салынып калган адамдар. Россиянын кара тизмесинде биздин былтыркы сентябрь айына карата 91 миң адам турат. Бул 91 миң адамга Россияга бирөөсүнө 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл мөөнөткө кайра Россияга кирүүгө тыюу салынган адамдардын тизмеси. Былтыркы сентябрдан бери жаңылана элек, себеби процесстер көп болуп, Россияда ошол миграциялык мыйзамдар өзгөрүлүп, ушул процесс оңдолуп атат окшойт. Тизмебиз эскирээк болуп атат. Ал эми жанагы реестр деген ал Россияда жүрөт. Россиядан айдалган эмес, чыгарылган эмес. Бирок ошол жердеги жүрүү, туруу, эмгектенүү, катталуу, медициналык кароодон өтүү багыттарында кайсы бир документи кем, бүт элек. Негизги документтери бар, айрым документтери жок. Ошолорду баягы реестрге киргизип коет көзөмөлгө. Ал адам жанагы жетишпеген документин апарып тапшырып, бардык документин толук тууралап бүткөндө ал тизмеден чыгат. Мыйзамдуу түрдө иштеп жүрө берет. Ал деген эмне? Могу сиздин моундай документтериңиз жетишпейт экен, тез арада толуктаңыз деген тизме. Эгер ошол белгиленген мөөнөттө жанагы кемчиликти жойбосо, ошол жетпей аткан документти тууралап тапшырбаса, анан ал чыгарылат да. Ага чейин ага мөөнөт берилип, эскертүү берилип атат да. Мисалы, ал адам эмнеден билип калат, жанагы банктык картасы блокировка болуп калат. Мен бир кемчилик бар экен деп миграциялык борборго тез барып, ички иштер органдарына барып, тез барып, ошол эмне жетишпесе, ошону тактап толуктап коюш керек да. Болгон айырмасы ушул. Жанагы реестр демек аны ошол жакта түздөсө болот. Ал эми кара тизмеге түшүп калсаңыз, ошол мөөнөткө чейин Россияга кире албайсыз. Себептери ар түрдүү. Себептери биринчи барганда катталбай коюусу, же каттоосун узартпай коюусу мыйзамдуу түрдөчү. Жанагы мисалы Россия Федерациясына барганда биринчи убактылуу каттоо 3 ай. Анан жумуштап
Ошол келишимди алып келип тапшыргандан кийин келишим негизинде сен 1 жылга каттооңду узартат. Анан жана миграциялык картага штамп басат. Бул узартты дегенчи. Анан ошол келишимдин болуусу 1 айдын ичинде жанагы медициналык кароодон өтүү, дастилоскопияда мына манжалардын изин тапшыруу, көздүн карегин тапшыруу, сүрөткө түшүү дегендерди ошол 1 айдын ичинде бүтүрүш керек. Жумуш 3 айдын ичинде таап катталыш керек. Ушулардын бирөөсү жок болуп калса, сиз мүмкүн айдалып чыгышыңыз мүмкүн да. Анан экинчи нерсе бул кандайдыр бир кылмыш иштерине аралашып калуу. Эми ар бир жаран кайсы өлкөгө барбасын, кылмыш жасабай, кылмышка аралашып калбай таза жүрүүбүз керек да. Анан албетте сен ал жерде уурулук кылсаң, муштасаң, бир кандайдыр бир кылмыш жазасына кириптер боло турган иштерди жасасаң, ал айдалуу эле эмес, ал бир канча жылга камалып калуусу мүмкүн. Ал кирүүгө да тыюу салынат, анан ал уже камалып кетет да. Ал эми камалбай чыгарып жиберүү бул жанагы административдик укук бузууларга да. Эрежелерди сактабагандыктан анда ал айдалат, чыгарылат, ошол мамлекеттен чыгарылат. Исакбай мырза, кызыктуу маегиңиз үчүн рахмат. Номад телеканалынын Оштогу студияңызга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат, сиздерге да ушул жакшы мына абдан чоң маалыматтык ишти жүргүзүп атасыздар. Сиздерден да мигранттар көптөгөн өздөрүнө пайдалуу маалыматтарды алып, күнүмдүк жашоосунда ишинде пайдаланат деп ойлойбуз.